саламатсыз багай. Саламатчылык. Иштер кандай? Жакшы, буюрса. Жылыш барбы? Штатта. Жылыш бар. Наушник баракчаңы толтура атасызбы? Көргөн жок. Наушник баракчаны бүгүн көчө Тинатин Омуру алган. Бүгүн турам деди. Башлаган коздогон блогтордун баары бүткөн силерде блогтордун баары эле бүтүп калды. Анан жанагы видео деген сиз айтпадыңыз беле, коноктор анан видео дегенди кийинчерээк деп жана. Ошол коноктор эме видео деген жерге баягы Михаил Ефименконун эмесин койсок болобу? Ну, как пример катары болмок болуш керек, бирок биздики уштат кыргызча да. Бирок пример катары коюп койсо болот. Просто ошол текстин жазсалар, типа кириш сөзүн. Бияка коноктор келип турат, уштатка деп. Видео ошондо бул коноктор дегенге туура келет го, э? Ооба. Видео дегенге коелу деп. Көчө Zoom встречаны өткөрдүк. Аяка 4 эле адам кирип калды. Дагы эки мырзабыз бар болчу да, ким Тилеген анан Токтобек деген алар кире албай калышты. Алар киргенде дагы сунуштар түшүп калат эле. Ооба, силер башка бирөөнү күтүп отура бербей, мисалы ошол 4 киши чечкен задачаларды 4-өңөрдүн ичиңер бири-бириңерде бөлүшүп, если жетишпегендер болсо, башка бирөөлөрдү билесиңер да кемекти жасайт. Ошолорго заданиянын жөнүндө жазып коюш керек да. Типа, жок болсоң, биз ушинтип жетиштик, ошол заданиялар сага кетти. Перед фактом. Анан алар келип, алар макулдугун алгычактан дагы бир эки күн. Азыр айтып берейин да, э? Айтып бер. Бүгүн ошо жана көчөгө Олжобай агайдын воркшопун көрүп баарын. Запистерди да көрүп туруп анан ошо сайттарды изилдеп чыгалы деп баарыбызга ошо тапшырма берилди. Акбери Жунусова сунуш киргизди жана сайттын структурасында сүрөттөрүбүз бар го, ошол кыргыздын колоритине айкалыштырып, ошол жака дагы бир толуктоолорду киргенде кыргызча сайт экенин билинет, мындай бир нерсе кошолу деп сүрөттөргө кандай кылабыз, ошону дагы ойлонуштуралы деп сунуштарды киргизди. Анан урааныбыз жана эме болчу да биздики баардыгы бирөө үчүн, бирөө баардыгыбыз үчүн деген ошол ураанды башкачараак кылып кайра оңдоп чыгабыз. Ушундай сунушту киргизди. Ошондон бизде деген командада негизи башында тандаганда 12 адам тандаганда уштаттычы, а бизде азыр 8 эле адам болуп атабыз. Анан ошолордун ар биринин личкасына чыгып чакырсак болобу? Конечно, болот. Болот эмес, ошентиш керек, это обязательно. Ошондо мен ар бир личкасына жазайын деп атам. Сиз чын эле ушул жакка катышасызбы? Катышсаңыз чогуу иштейли депчи. Тандаган боюнча эле бир жолу Сириустан да бир бала келген, ошо жакшы көп нерсени билет экен да. Биз ага да сүйүнүп атканбыз, анан жок болуп кетти. Бир эле жолу Zoom'га кирип эле ошо жок да. Анан аны менен дагы ошо байланышка чыгалы дедик. Анан көчөгү бизде видеолор боюнча YouTube каналга, Гүлдеминин YouTube каналына койгонго мен ошо ответственно мен өзүм эле болуп эметейин деп чечкем көчөгү. Ошолорду шайланган да ответственныйларчы.
көчөкү Молдогазынын улам жолу ушунда. Анан ошол көчөкүнү жаздырдым, ал бүгүн дагы ошолорду бүгүн ошол встречаны коем. Ошо бизде көчөкү болгон жаңылык ошол. Анан Trello'да иштегенди дагы бир сыра көрсөтүп эметейин дегем, анан именно ошол убакта Trello иштебей калды да көчөчү. Көчө Trello чыгылып калды. Биз кирген отто иштебей калды анан. Бирок айтып бердим, ошо баарын иш жүзүнө койгула, анан мен текшерүүгө бир эле коюп жиберейин деп. Ошо бул эмеде үчүнчү эмеде болсо, анда уже бир-бирден эле жибере берсек болот да, текшерүүгө. Ооба, болот. Мында болсо баары уже бүттү да, ошон үчүн бир эле жиберип коелу деп ошондой иш жүзүнө койдум. Ошо Сүйлөштүк. Кийинки ким? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен чөйрө командасынан кече кандай иштер болду айтып берейин. Кече Олжо аятын өткөн сабагынан кийин команда менен чогулдук биз. Встреча где-то 2 сааттай созулду го. Биз ошол Discord'го ботторду кошуу боюнча, анан Notion'да, Trello'догу баардык тапшырмаларды бөлүштүрүп, чыкпаган командалаштарыбызды чакырып, аларга да бөлүп, ошол иштерди уже жолго койдук да. Мисалы Discord'да ким бот ачыш керек болсо, аны жазып, аны Trello'го илип, Trello'да бүткөн иштерди текшерүүгө тапшырып койдук да. Андан кийин бул биздин аткарылып аткан иштерибиз да ошол Trello'го илип койгонбуз. Ушундай иштер болду. Силер эртең менен көрдүм окшойт, каналдардын аттары жазылды депчи. Анан ошол силер жана Discord'то каналдардын аттарын айтып атасыздарбы? Ошо Discord'ко чыгарып койгон или Notion'да где-то барбы аттары? Ошол Discord'то чыгарып атабыз. Discord'ко. Неме туура эмес кылыпсыздар, мен айткам Notion'га чыгаргыла биринчи депчи. Notion'да каналдардын списоги болуш керек да. Болгон каналдар, боло турган каналдардын баарынын списоги болуш керек. Аны Notion'га жазып коелу. Анткени биз Discord'ко баарын ачып салсак, баары пустой болуп тура берет да, эч ким кирбейт. Ошон үчүн биз Discord'ко кичине эле бир канал киргизип коебуз, керектүү. Азыр кызыктуу болгон башындачы. Ошолорду Notion'дан тандап алабыз да, кайсыларды киргизебиз депчи. Негизи бүт каналдардын списоги болуш керек да, мисалы тайпалардан кандай тайпалар болушу мүмкүн. Жөн эле жанагы немени ачып койсоңор, разделдер кандай болот да, медицина, билим, не бар дагы. Даже дизель катты ачып койсоңор, ошол жакта бүт немелер бар. Дизель катка кирип көрдүңөр беле форумга? Билесиздер, ошто форум бар болчу? Жок. Жок. Короче, немеде адамдар иштеп атканда кайсыл немелерди иштешет. Ошолор жөнүндө бүт разделдар, сфералар болуш керек да, мисалы психология, там чувства, политика, образование деген каналдардын баарынын аттары болчу керек кыргызчачы. Анан ошондон тандайбыз да, кайсынысы кызык болот, кайсынысын киргизебиз депчи. Кызыктарына жараша, там дизайн, IT, веб-разработка деген ошолордун баарын брейншторм кылып жазып көрүшүң керек да, узун список кылып. Ооба, ушундай идея болгон агай. Ушундай кылып көрөлү депчи. Ошондо анан задача бүтөт. То силер азыр Discord'ко мен ачып койгон тайпаларды көрүп, Discord ачылыптыр, бүттү деп аласыңар да, анан кайсын киргизебиз дегенде случайно буну ойлогон деп киргизип койсо да жок, заранее запланированный немелер болуш керек да. Тайпалар, анан ошолор кайсыл убактарда киргизебиз, ошол жөнүндө бир неме Notion'да немебиз болуш керек. Даяр группалардын аттары болуш керек да. Кичинекей описаниялар. Түшүнүктүү. Анан ролдорду дагы заранее жазып алышыңар керек. Кандай ролдор болот и болушу мүмкүн да. Айтып башында ооба кыскача эле ролдор болот. Модератор, анан чөйрөчү тиги бул депчи.
Бирок аны дагы мындай углубленно неметип коюш керек, изилдепчи, дагы кандай ролдор болушу мүмкүн. Если геймификация кылсачы, чоңгор көбүрөөк мисалы 2000, 3000, 10.000 адам кирсе, кантип ролдорду бөлүштүрөбүз да. Ошол да бир мындай изилдеп неметип коюш керек да, брейншторм кылып жазып коюш керек башында. Ата аягында киргизгенде кыйын болуп калат да. Рахмат, чөйрө. Сизге рахмат. Кийинки ким? Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биз бул мен Олжобай Ашардан. Анан бизде кече жолугуш өткөзгөнбүз, ошол жерден структура сайттын структурасын Миродон уже разработкасын баштадык. Анан экинчиси бул Notion'да сайт азыр кылынып жатат, прототип катары. Ошол жерде контент менен болгон иштер жүргүзүлүп, башка платформа изилдеген платформалардан анализ кылынып, анан параллельно ошо UI UX частын ошол жерден бүтүрөбүз деп жатабыз. Именно логикасында, пользовательдин поведениясын кайсыл жакка кантип кирсе, кайсыл кнопкалары лишний же кайсыл секциялар болуш керек. Анан ошо Ашардын концепциясы үстүндө да жумуш жүрүп жаткан. Анткени краудфандингдин ичинде ар кандай тармактар бар экен, ар кандай направлениялар, ошонун бирөөсүн оптималдуу кылып тандап, ошонун үстүндө иш жүргүзүп жатабыз да. Биздин спринттин максаттары ушул жумада бул сайт мэп кылуу, андан сырткары UI UX частын бүтүрүү, анан прототип чыгаруу болчу. Так. И төртүнчүсү дагы бирдеме болчу, эсте жок. Ошол кыскасы азыркы жумуштар ошол. Бизде бир жумада болгон 2 жолу гана по факту жолуга алат экенбиз. Бул көбүнчө вторник, четверг күндөрү. Результаттарын буюрса эмеде көрөбүз, воскресенье күнү. Бизде кыскасы ошондой. Анан воркшопту кече күнү мындай кыскача маалымат берип кеткем, 15-18 мүнөттүк болчу. Анан дагы түндөсү кирип башаттын Notion'ун карап чыктым. Чөйрөнүкү да жакшы өнүгүп жатыптыр. Силерде маалыматтар көп экен, просто ошону силер шашпай акырындан кыла бергиле деп сунуш берип кетет элем. Ошо агай айткандай эле. Анан ролдор боюнча ошо тематикасына жараша, активностуна жараша роль бериш керек окшойт. Анткени аякта в любом случае будут какие-то менеджеры, будут координаторы, какие-то там волонтеры, может быть, и так далее, так далее. И внутри каждого проекта, в зависимости от самого проекта, наверное, роли будут нарисовываться. Но какие-то базовые роли вам надо будет дать, посмотреть, если наблюдательские роли баягы кирип туруп каналды жөн эле карап туруп эчтеке кылбай эле чыгып жүргөндөр, анан кылам дегендер, ошолорду башынан чечип алсаңар жакшы болсо керек. 2-3 роль тандап туруп, мисалы үчүн жөн эле наблюдатель болсо, ал эмне кыла алат, каналдарды көрө алат, бирок жаза албайт. Эгер дагы волонтер болсо, ал значит каналдарга кирип бирдеке кыла алат деп, анан координатор болсо, ал уже канал боюнча любой нерсени кыла алат деп обобщенный ролдорду бере алсаңар керек. Ошо башынан скорее всего ошондой эле башталса керек, а уже ичиндеги долбоорлордун эмесине, объемуна жараша ошондон уже ролдор координаторлор аркылуу берилсе керек да, менин оюмча. Кыскасы ошондой. Мындай ага ролдорго аябай көп убакыт каратпай эле койгула, башында баардык нерселерди предусмотреть кыйын эле, тем более чөйрө относительно сложная структура да. Ошону упрощать этсеңиздер жакшы болот го дейм. Ошол нерселерди менин оюмча силер Notion'да акырын иш жүргүзө берсеңер, акырын өзүнүн ордуна ар бир секцияны кое берсеңер, акыры ошол навигаторуңар деле пайда болот, каналдардын деле описаниясы пайда болсо керек. Имеется в виду, Notion'да кылып чыксаңар баарын, анан кийин Discord'дон кылган оңой болсо керек, чем агай туура эле айтып, биринчи Discord'дон кылып алып, анан ал жактан онбординг кылыш кыйын болуп калышы мүмкүн да. Ошого рахмат. Рахмат агай, сунушуңузга. Рахмат Олжобай. Мен көрүп атам тиги немелерди, research кылгандар, графиктерди, CGI анан тиги башка Мирода жасалып аткан researchтер прям сонун болуп атыптыр. Молодцы. Анан чыдамсыздык менен да күтөбүз, дагы кандай болот. Анан суроо, силер кантип 2 жолу жолукканда бири бириңерге жумушту берип атасыңар?
башкаларга да түшүндүм. Мисалы үчүн бизде команда аябай малочисленный болгон үчүн анан көбүнчө жолугушууларда ар кандай состав келет да. Башында биринчи жумада биз көбүнчө жумушту акыркы 2 күн калганда эле кылып койгонбуз да, потому что Notion'ды пока мы развернули, андай мындай негизи командада активныйлар бул Салтанат Эркинбаева, Жанара Жапарова, анан Элизада деген кыз бар. Анан Бактылөт анча мынча кошулат, бирок компьютерлер менен көбүнчө проблемасы болот, бирок ошол бала ар кандай поиск жактан жакшы жардам берет, анан көбүнчө мир жасыжы да. Башында биз мисалы үчүн бул дизайн тhinking боюнча картаны бардыгыбыз чогултуш керек болчук. Ошого жаман убакыт көп кетип калды. Мен баарын чогултуп чогуу иштейлик, мындай брейншторм кылайлык деп, бирок бул подход эгер командалардын баары бир чогулса мүчөлөр анда иштейт экен да. Башка көбүнчө случайларда иштебейт экен, ошон үчүн аны менеджер аркылуу мындай түшүнүк жазып туруп эле распределение кылып салыш керек экен. Анан скрам боюнча эле иштеш керек экен, кандайча дегенси. Ар бир мүчөгө силер бир тапшырманы жуманын аягына чейин берсеңер, ошол өзүнүн темпинде, ритминде кылып туруп, баягы общий түшүнүктү алып, эмне үчүн кылып атканын кылып туруп, ошону көбүнчө четверг күнү синхронизация болот да, калган шлифовкалары субботага чейин болот да. Ошол биздин минустар, команда в разном составе собирается, нам сложно вести протокол, постоянно 40 минуттук зум вырубается, ошол да проблема большая. Бизага чейин көп жолу ушуну атайын зумдан эмес, башка платформалардан кылчук, ошо 40 минуттук эме кете бербесин деп. Мен оюмча комбинированный кылыш керек окшойт. Анан биз ошол азыр 1-2 платформаларын изилдеп туруп баардыгына айтайлык дегенбиз. Мисалы үчүн силер зумдан сырткары кандайдыр бир башка платформалар, ограничение жок платформаларды колдонуп көргүлө. Анан Loom деген сыяктуу сервистер менен запись экрана кылып койгула депчи. Ошондой сунуш кылмакпыз. Анан протокол боюнча мен оюмча ошо башат, чөйрө, анан мындай образцово эле толтуруп жүрүшүбүз керек. Бизде ошол проблема да. Кыскасы ошондой. Мисалы үчүн биз баардыгы бир убакытта чогула албасак, анда удаленка менен көп иштеш керек экен да, чтобы люди не зависели друг от друга. Ошол команданы чогултуп бирдеке брейншторм кылыш бул аябай проблема экен. Ошон үчүн биз бир жумада 2 жолу гана аны кыла алабыз, и то баардыгы келсе да. А кээде келбей калышат. Мисалы үчүн четвергте, вторникте келген кишилер четвергте жок болуп калат да, ошондой проблемалар көп эле. Ошон үчүн биз пока что ар бир кишиге мындай распределяем, анан в процессе дегендей да, но көбүнчө работаны 2-3 киши эле кылып атат да. Ошол. Рахмат. Жакшы иштеп атасыздар. Так, кийинки ким? Кайсыл команда? Микрофондор көбүсүп. Тейлик айып кошулгула. Жактан көп команда эле көрүп атат окшойм. Ким сөйлөйт? Нурсайым сөйлөйсүңбү? Караба. Давайте активно. Кошулгула. Кандайсыз, Азамат агай? Саламатсызбы? Жакшы. Мага деген мен как ММСтин артына атынан сүйлөп коеюнбу? Башаттымбы? Башатпы или как там? СММбы? СММ. Сүйлөрүңүз. Короче, мен өзүмдүн кылган ишимди айтып коеюн. Ошол мага деген Айпери менен Чынара Инстаграмды көрсөтүп беришти. Ошо көчө күнү тиги YouTube каналына жүктөгөн видеону деген мага Телеграмдан жөнөтүп коюшту кыздар. Ошону Инстаграмга киргиздим, но туура эмес киргизип алган окшойм, что-то жазышыптыр, мен скопировать этип коюп койсом деген менин атым туруп калыптыр да. Ошол анан ошону удалить эткиле деп жазыптыр, аны удалить этейин деп что-то кыйналып таппай койдум, кайсы жеринен там исправить можно деген. Андан кийин Инстаграмга кирсем кайра менин атым жоголуп калыптыр, башка бирөө кирип оңдоп койгон окшойт да. То ли мага көрүнбөй элеби или как, что-то не поняла. Ну, первый видеомду ошо жүктөдүм көчө.
ошол анан сураганым жанакы ошо Инстаграмдын ошо күздөмүнүн башына кирип карасам немелер баягы күнүмкү өткөн немеле отчетторду дагы Инстаграмга жүктөп аткан турбайбы кыздар? Ошентип жүктөш керекпи же кандай? Или жүктөлбөй калды беле ал? Жүктөш керек ошону. Ошо киши жок болуп аткан. Азыр ал немелер бизде дайджест деген каналга чыгып атат. Гүлназ же чыгарып атат. Ошону алып туруп эле Инстаграмга чыгарып коюш керек. Ошол кайсыл датасы менен ушул бул датада деп туруп анан бир сүрөт коюп туруп. Сүрөттү 15-16 деп кылып койсоңуз болот, же өзүңүз жасап көрсөңүз болот да, типа дайджест, күздөмү деп, дейли бирдеке. Же болбосо просто ал ошо отчетторду эле просто күнүмкү өткөн отчетторду эле жөн эле ылдый жагын эле комментарий сыяктуу эле киргизип коюш керек экен да. Описание. Эң туура. Всё, тогда хорошо. Анан ошону чыгарып атканда Инстаграмда азыр Жылыз академияга, анан активныйларга подписывать этип карай байкасаңар кантип ичет. Стористерде аябай көп чыгарышат да. Стористерде бирөөлөр отметка кылып чыгарышат. Сиз ошентип отметка кылып чыгарып кете берсеңер болот. Мисалы мени отметка кылсаңар болот. Анан ким сүйлөсө ошолорду таап, ошолорду отметка кылсаңар болот. Ушул аракетиңизди көрсөтүп жаза бериңиз. Каталар кете берет, эч нерсе эмес. Ошон үчүн учебный да. Ката кеткенде эч ким силерди штрафовать этпейт. Хорошо, макул. Окей. Анда Анан эсе түшүнбөгөн суроолор болсо, SMM командасына сурасаңар болот. Прямой элечи, что-то мен чыгарып атам, карап койгулачы деп, кипиш создавать этип. Аяктан жок болсо тиги келечек диджиталдын SMM немеси бар, чаты бар, ачык. Ошол жака жазсаңар болот, аякта да жүрөт адамдар. Бизде азыр күздөмүн ичинде көп жакшы Инстаграм алып барып аткандар бар, жаш кыздар. Алар ошолорду менен, кантип атасыздар, давайте чогуу бирдеке ызычуу кылып, анткени күздөмү общий да. Баарына тиешелүү. Силердин Инстаграм аккаунттарыңар кандай? Давайте силерге дагы пин кылып коеюн деп, аларды пин кылып кошуп, ошентип ар кандай немелерди эксперимент кылып жасай берсеңер болот да, коркпой элечи. Ката кетсе эч нерсе. Хорошо. Вот канчалык көп ката кетирсеңер, ошончолук батыраак окуйсуңар. Азыр жана атыңарды жазып атсыздар, мен да көрдүм. Эми ошону силерге как раз мээңерде калып калат, ошо кантип оңдош керек деп. Анан үйрөнүп аласыз эми, анан ошондой ката кетирбей аласыздар. Ошол, хорошо. Түшүндүм. Рахмат чоң сизге. Главное, таштап салбаңыз. Тазап кеттим силердин Инстаграмыңарды деген. Ладно, улам табат. Хорошо, тажап баратсам кому-то передам. Биз аракет кылып көрүңүз. Вообще, по идее, чтобы жакшы привычкада кириш үчүн 21 күн аракет кылыш керек. Анан 21 күндөн кийин билинет, сиз жасай аласызбы же жасай албайсызбы. Хорошо, макул. Хорошо. Азамат агай, менде да ошол как раз ошол суроону айтып кетпедиңер. Ар бир тайпа бир посттон даярдаса жакшы болмок силерде. Инстаграм бир командадан зависит этпей эле контент постоянно жүктөлүп турмак да ошол жаккачы. Ошо айтсаңар, бул менеджерлер силер бир жумада бир пост даярдап койсоңор деле өзүңөрдүн проектиңер жөнүндө уже акырын маалыматты күздөмө аркылуу бере бериш керек да. Ойлош керек, баары ноушун баары даяр болсо биз кирип алып туруп элдин баарына жарыялайбыз депчи. Обычно андай подход иштебейт да. Андан көрө бирдеке маалыматты чогултуп, бир какой-то баракча даяр болсо акырындан чыгарып, ошонун түшүндүрмөсүн берип кете бериш керек да. Ошол жерден фидбектерди алып, кайра бирдекелерди өзгөртүп дегенде. Олжо туура айтып атат. Кстати, жакшы идея. Мен чын эле күтүп атам, ар бирөө качан өзүнүн Инстаграм ачат деп. На самом деле, пока биз Инстаграм ача электе, ар бирөөңөр бирден пост даярдап, араңарда инстаграмщиктер болсо, уже бере берсеңер болот. Аселечи, мына биздин текст, биздин посттер ушундай, илип коюңуз деп анан аселечи илип коюп турат да. Анан өзүңөр дагы сторис кылып атканда дагы, сторис муну даярдап койдук, все берип койгула, күздөмөдө чыга берет. Или күздөмө отметка кылып койгула. Анан если сторис чыкпай атса, кирип асележе что-то силердики неме тынчып калды, монтип койгоч деген тигинип койгоч дейт. Анан асележе сурайт, кантип антем деп анан көрсөтүп койсоор, ошентип биздики жыла баштайт да. Анткени күздөмөдө мен чын Инстаграм кирсем, жымжырт. Эки күн мурун чыккан видео бүгүн араң чыкты эле кече. Рахмат, ошол брендиңер популярдуу болуп баштайт акырындап. Уланталы. Абидин, кош келипсиң. Көптүндөр дагы жолугалы окшойсуз.
Саламатсызбы. Кандай иштер? Анда башка Жакшы. кайсы көрсөтүп коебу? Турмуз анда. Ертең менен алып берет аны. Не иштер болду долбоорлордо? Долбоорлордо аябай жакшы иштер болду. Анда санда кирип көрүп калып атам. Бул жерде сүйлөбөгөндөр бар экен. Сүйлөп кетесиздерби? Мырзайым, Үмүт, Жамбулатова, Мерима Абдрахманова, Наргиза, Самира. Кече чаттарын окуп атканда обязательно дейлиден сүйлөш керек деген командалар бар болчу. Жоксуңарбы? Силергиле. Саламатсыздарбы? Угуп атамбы? Ооба, угуп атабыз силерди. Саламатсызбы? Бизде деле номад листте иштер жүрүп атат. Анан Олжо байке айтса ошол проблема баарында эле бар окшойт. Анда ошол болуп атат. Эме күндөрдү деле белгилеп койдук, бирок ар ким өзүнүн эмесине карата кирип ошондой болуп калып атат. Бирок эметип атабыз биз. Мындай өздөрүнө личкага жазып, могу задание кылып атасыңарбы деп контролдоп атабыз. Анан ошол биздеги эмеде кыскача маалымат биз жөнүндө. Анан делегирование дегенден окуп көрсөң интернетте кантип иштейт. Ошону жакшы билип алыш керек да. Биринчи бирөөгө тапшырма бересиң, анын макулдугун аласың, анан аны текшересиң да кайрачы, утуп калбай. Анан чындап эле көп адамдар кээ бирлер вообще теманы түшүнбөшү мүмкүн. Анан кээ бирлер зумга чогулуп сүйлөбөшү мүмкүн, анткени ушундай типаж адамдар да. Алар өзүнүн жумуштары бар, өзүнүн иштери бар. Анан бирдеке жасайм деп өзү жетишпей атат. Балким жеке причиналары бар. Ошондуктан ар бир адамдарга подход таап, иштегенин байкап көрүш керек да. Кандай иштейт, иштебейби. Анан кээ бир адамдар точно жасайм, 100% менен киришип атам, мына деп ошентип коюп да жоголуп кете берет бизде. Ошондой адамдарда билип алыш керек да, ким кантип иштейт, кантип команда менен чогуу кетебизби, же калып калабы деп, ошол моментте да азыр жакшы билип алыш керек да. Анан что точно ошол проектте ушунча адам иштейт. Азыр бизде айта берле. Эме тиги баарына личкага жазып дагы аракет кылып атабыз. Болуп атабы? Анан кийин мүмкүнчүлүгү жокторду аларды заставлять эте алган жокпуз чындыгында. Алардын заданиясын да анча мынча аткарганга аракет кылып атабыз. Аны убактылуу аларда мүмкүнчүлүк болбогон үчүнчү. Анан көбүнчө бизде негизи баа күнү эметкенде, свирайт эткенде бизде 10 киши деп жазылган, андан 7 киши деп иштейт деп жазылган. Бирок азыркы тапта бир 6-5 ушундай эле болуп атат. Бирок мындай бир месседе турган жок. Бирткеден болсо да бирдемелер жасап атышат да. Анан если совсем иштер жылбай атса, мага жазгыла личкагачы, могул проекттен ушинтип атабыз, кандай иштер кылалы, жетишип атабызбы, карап койгула деп кипеш кыла бергиле. Анан мисалы айта кетчү нерсе, азыр биякта Гүлистан Караман деген эже жок экен. Умтул долбоорунан экөөбүз Trello'дон сүйлөшүп калабыз, анан немеден сүйлөшүп калабыз, Discordдончу. Анан экөөбүз кантип иштейли, кантип YouTube тандайбызбы деп, анан YouTube ачты, хорошо, анда YouTube кылалы, анан сүйлөштүк, еще тоже Zoom кылып не кылабыз, бир YouTube каналды которолубу же өзүбүз жасайлыбы деп, аларда брейншторм кылып көрдүк, командалардан сурап көрдүк, өзүбүз жасай алабызбы, жасай албайбызбы. Аякта башы аз эле адам да, 2-3 эле адам. Анан ошол Гүлистан өзү активдүү да, жоопкерчиликтүү.
Хорошо деп өзүм ачып коеюн деп YouTube ачты, описаниясын жазды, мен фидбек бердим, ушундай экен деп процесс болуп атат да. Анан хорошо бир видеону тамдап ошону которуп ошону иштеп көрөлү. Биринчи айттым жанагы заман сыяктуу эле процесс жазыш керек, ким которот, кантип жазат деп. Анан хорошо мен аны текстин которуп коеюн деп туруп бир видеону алып туруп текстин которуп коюптур да бүгүнчү или кече көрсөм. Ошол Trello бүттү. Эже жоголуп кеткен болчу да, көрсө иштеп атыптыр. Trello бүттү. Мына текшерип көрүңүз деп туруп ачсам текст вообще сонун кылып которуптур да. Эле кыргыз тили менен ошол актерлордун озвучкасын уккандай эле которуптур. Окуп алып мен өлө сүйүндүм. То есть чоң жумуш уже бүтүп калды да. Вообще эч кандай мындай неме жок элечи. Командабыз чогулбай атат, анан тигиндей кылыш керек, тигиндей кылыш керек дебей эле өзү жасап койду. Мен менен контакт кылып атат. Анан ошол жөнүндө как раз бүгүн жарыя чыкты. Биз Бишкектен 2 үн издеп атабыз. Бирөө эркектин, бирөө аялдын үнү. Анан ошо катышкыла Бишкекте болсоңор, Content Space'ке барып, профессионалдуу адамдар менен ошол үнү коштойсуңар да, ошол ролик чыкканда сон болот буюрса деп ишенем. Андан өткөндө Weekly'де сүйлөп атканда бархатный голоста деп атпадыр, ошолор катышса жакшы болмок. Кстати, Алтынбек Бишкектенби, ким билет? Алтынбек сүйлөп атпадыр? Алтынбек жок, Алтынбек Жети Өгүздө жашайт экен азыр. Жети Өгүздө жашайт бекен. Эме бар да, Азамат Жаманкулов, анан Арчабектин деле үнү жакшы экен. Арчабек таласта болуп калышы мүмкүн, бирок мисалы үчүн Summer Challenge-ты алардан башка деле роликтерди карап көрсөңөр, ал жакта мындай мужской үндөн 5-6 бар да на выбор. Кыздардан деле 40 так сонун сүйлөгөндөрдөн да бир 5-6 ашат. Просто мурдагы запистерден чыгарыш керек. Же Summer Challenge-тын командаларынын YouTube каналдарына кирип, ошол жерден любой эле секшнды басып туруп эле ошол жерден тактап алсаңар болот да. Биз даже Summer Challenge башталганга чейин канча деген жакшы үндөр бар болчу. Ошол жарыяны келечекке эле более подробно кылып киргизиш керек окшойт ошол жактан. Анан Гулистанды айтып атасыз да, Караманда алдындай аябай организованная женщина Polaris'тен болот, студенттерден эң биринчи Notion'ду мындай түшүнүп, аны такалап, анан бир-эки мастер-класс көрсөткөн студенттерге кантип, кандай лайфхактар, кандай типтер менен колдонсоңор тез жакшы эме кыласыңар деп өзү Турцияда турат да. Анан үн боюнча бул аябай маанилүү нерсе, анткени өзүңөр билесиңер, бизде адам катары биз же картинканы көрө алабыз, же үндү угуп туруп ошондо жакшы сиңире алабыз да. Бизге рабочий үндөр керек, не обязательно один на все времена. Анткени ар кандай үндүн ар кандай тембри бар, анан кээ биринин үнү жакшы болсо, кээ бирлердин ой жүгүртүүсү жакшы, сүйлөгөнү жакшы, ошолорду мындай изилдеп карап көрсөңөр, мен убагында отмечать эте албай койдум да, бирок азыр кечээ ошол сообщенияны көрүп алып, уже интерес появился, издегени кимдер сүйлөп атты эле, кимдер жакшы сүйлөп атты эле, ошолордун списогун тактайлык депчи. Болбосо кандайдыр бир мотивационный бирдекени кошуп коелук, же подарка соло бирдекени кошуп туруп элдерди биринчи чакырып алыш керек болуп атат. Челлендж кылып, эмне кылып ишелсе, кандидаттардын баарын бир жерге жыйып алсак жакшы болот эле. Так что ким үндөрдү билсеңер, силер уже угуп жүргөн, таанып жүргөн, Summer Challenge катышып жүргөн, жөн эле умтула кирип эле отметка кылып койгула ошо адамдардын. Анан биз опять же личкага байланышып, процесстерди жасап баштайбыз, кантип каяка барыш керек, кантип жазыш керек, кантип которуш керек. Анан бир жолу жасап алсак уже актёры дубляжа болуп калат да. Жакшы профессия. Мен Bright Prince командасынын атынан ошо Шахзаданы прилагать этмекмин. Шахзаданын голосу аябай эмеси жакшы да. Интонациясы баягы малышарикиде озвучка кылган ошо кроликтиби, ёжиктиби озвучка кылган Шахзада болчу. Ошо. Анан ошону отметка кылып коюңуз, умтулдан азыр болсо эле эстеп калбайм. Сен же Бишкекте болуш керек деп атат го, Бишкектен болуш керек, Шахзада Бишкекте болуш керек, наверное. Не помню, не знаю. Немеде деп атканда? Россиядамын деп аткан. Шахзада Россияда экенби? Эркектерден болсо ошо бизден эле Роберттики дагы аябай жакшы экен голосу. Роберт кимди ошол эмеден, ошо малышарикиден эле эмени озвучка кылган да, жанагы агайдычы. Тоже жакшы эле озвучка кылган. Роберт болсо ошо Бишкекте жашайт.
Бирок Роберт азыр бошобой атат. Чута бизге да көп чыкпай атат да, жумушум аябай көп болуп бошобой атам деп атат. Анан может быть озвучкага келип калат. Сонун чоң рахмат ошол билгениңерди биздин Умтул каналына отмет кылып койгула. Ошол адам менен биз байланышып кийинки этапты өтөбүз. Чоң рахмат. Уланталы ким дагы сүйлөйлө, кайсы бизде долбоорлор толтура? Кайсыл жакта иштеп атасыңар? Не иш болуп атат? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Олжагай, саламатсызбы Азамат агай? Биз Эркин иш долбоорунун мүчөсүбүз. Айдарова Наргиза. Биз кече күнү Zoom'да отурдук бир аз. Агай бизге тапшырма жазган болчу. Ошол боюнча экинчи спринт боюнча иштеп жатабыз. Сайттын структурасынын башкы бетин, шапкасын толтурдук. Логотип тандаган жокпуз, бирок агайдын сунушу менен ошол жакшылап жазып туруп эле пока коюп турсаңар болот деген болчу. Биздин командада 4 киши иштеп жатат. Кече күнү бизге жаңы бир участник кошулду, Нурли Айтбаева. Бизге Instagram аккаунт ачып, SMM боюнча жакшы адис экен. Бизге Instagram боюнча алып барып берем деп сөз берди. Анан тапшырмага түшүнбөй аттык, бирок ошол сайттын структурасында Figma'дан жасашыбыз керек беле, же Notion'дун өзүндө эле жасаш керек деп анан изилдеп ашар долбоордо Олжагай сиз ошол мастер-класс өтүп аткан кез ошол записти бүгүн карап көрүп, изилдеп дагы бүгүн дагы Zoom уюштурабыз деп чечтик. Бизде ошол пока. Рахмат Наргиза. Ооба, мен ошол как раз силердин чатыңарды көрдүм окшойт. Түшүнбөй атабыз деп. Смотрите, биз азыр Күздөменин сайтын чыгардык уже. Күздөменин Instagram иштеп атат. Күздөменин сайтына адамдар кирип баштады уже-чи. Instagramдан келип, Күздөменин басып. Күздөмени ачканда, Күздөмендө неме өтүп турат. Текст жазылып турат да, 300 адам, 30 долбоор 3 ай. Анан Күздөме башталды, анан ылдый жакта долбоорлор да. Ошол долбоорлордун жанында ссылкалары бар. Уже силердин сайтыңар интернетте баарыңардыкычы. Жана мен ачып бердим дебедимби эле поддомен. Эми элестетип келесиздер. Азыр бирөөнүн сайтына кирсеңер пустой, кандай силерде ощущение болот? Түшүндүм. Бирөөнүн сайтына кирсеңер, мисалы веб-ордонун сайтына кирип, айтын ушундай тапшырма жазып сайтыңа кирле десем, веб-ордонун сайтында мындай жазылып турат да. Башкы бет, структура, логотип. Элестетсеңер, бир сайтка кирсеңер, ошол жазылып турат да. Сайтта мисалы логотип турбай, логотип деген сөз жазылып турат, анан башкы бет деген сайтта бул мындай билинип турат да, черновик экенинчи. Ошондо силер ошол жака өзүңөрдүн долбооруңар жөнүндө жазышыңар керек, ар бирөөңөрчү. Мисалы эркин иш дегенде, эмне эркин иш деген вообще? Вообще без понятия. Жок, силер билесиңер, башка бирөөлөр билбейт да. Ошон үчүн пользователь түшүнүктүү боло тургандай текст тандайбыз да. Ошондо киргенде ошол силердин сайтыңар уже. Ошол силер сайтыңар, ошол сайтка башына жазыш керек. Эркин иш деп логотипиңер коюп койсоңор болот. Жана мен тандаган айтпадымбы, ошону коюп койсоңор болот. Ылдый жагына эркин иш Кыргызстанда биринчи фриланс биржа. Бул жерден силер өзүңөргө жумуш тапсаңыздар болот. Фрилансер катары деген текст мисалы. Анан ал жактан бул прототип болуп атат, бирок текст окшошураак да. Андан кийин баягы силер структураңар силерге даяр да. Ошого эле просто тексттерди жазып коюш керек болчу да, типа жумуш издөө, жумуш табуу или там жумуш предлагать этип берүү деген кнопкалар. Андан кийин биздин фрилансерлер деп, допустим, бир-эки өзүңөрдүн командаңарды, булар биздин фрилансерлер, биздин заказчиктер деп дагы тоже демелер коюп, ушинтип башка бетте жасап, анан ал Макул агай. мен угулуп атам,
Алло, Берекич. Сиз угуп атасыз, ага чейин сүйлөгөндө кичине берки эжешка сүйлөп атканда жакшы угулбай калды. Окшойт. Ошо, так что ушул неме спринттин аягына чейин мен күтөм, что ошол ссылкаларды басканда ичинде ошол долбоор жөнүндө анча мынча түшүнүктүү жазылган бир минимум текст болот. Максимум ал жакта мындай коозураак отзывдары бар, заголовоктору бар, кнопкалары бар, ссылкалары бар, чоңураак сайт сыяктуу прототип болот да. Чтоб ошол тексттерди кийин алып дизайн кылабыз ага немеден фигмадан бул экинчи сөз эле ага сайт жасап чыгабызбы вообще башка сөз да. Бул минимум силер азыр уже продуктуңар реалдуу уже интернетке чыкты. Ошол жака керектүү нерселерди койсоңор болот. Ошол жака инстаграмыңарды койсоңор болот, телеграмыңарды койсоңор болот. Азыр изилдеп аткан нерселерди койсоңор, каалаган нерседе биздики полный свобода берилген, просто креативди күйгүзүп, ошону аракет кылып, ката кыласыңарбы эч нерсе эмес, жаза бериш керек да. Протоколдорду мисалы жөн эле протокол дебей, или протокол жазгандан кийин аны кооздоп туруп, жаңылык кылып чыгарып койсоңор болот. Өзүнчө мындай лист кылып, биздин жаңылыктар, бүгүн мындай иш кылып атабыз. Компаниялар да ошентет да, алар жолугушат, бирдеке иш кылат, анан биз ушу иш кылдык деп туруп, кооздоп туруп, пресс-секретарга берет, пресс-секретарь кооздоп туруп, пресс-релиз кылып чыгарып коет, ошо менен компаниянын иши жүрүп аткан болот да. Реалдуу компания, реалдуу продукттар ушинтип иштелет да. Биз ушундай жаңы продукт ойлоп чыктык, ал жаңы продукттун жаңылыгы ушундай деп туруп, сайтка чыгара бериш керек. Чтобы сайт жаңыланып турсун да. Постоянно жаңы сайт болуп, анан сайттын үстүндө иштеп баштайсыңар. Ошол айтайын дегем, бул эркин ишке эмес, деги эле бардык долбоорлорго азыр неме иштеп атсаңар, Notion страницаңарда иштеп атсаңар, ошону толтурганга аракет кылгыла. Анткени силердин Org, Notion'да уже көп информация бар. Ошолор жакта эле компонент кылып турула, берки баракчага чарп койгула, уже сайтыңар даяр болуп калат. Анан көрсөтөсүңөр спринт ревьюда. Ошол сайтта. Элестеткиле биздин спринт ревью, мына бул биздин сайт деп ачсаң ичи пустой да. Эчтеке жок. Сонункин сайтыңар. Ошо менен биздин дейли бүттү. Эч ким сүйлөгүсү келбесе, эртең сүйлөшөбүз. Жакшы калгыла, күнүңөр жакшы өтсүн. Ийгилик каалайм баарыңарга.